Эгерде кандайча ынтымакка биримдикке алып келет десе, эгерде биз динибизде bir кайсы бир маселеде талашып кала турган болсок, баардыгыбыз келишкен бир таразы боло турган болсо, ошол не десе, ошого макул боло турган болсок, ошондо чечим жеңил болот. Эгерде ошол нерсе жок болсо, адамдарда ошол таразы жок болсо, анда эч качан чечим болбойт бир чечим. Себеби бир маселеде талаштык дейли, диний маселеде. Мен айтам, биз устазыбыз мындай деген десем, наркы айтат, жок, биздин устазыбыз мындай деген дейт. Анан ал айтат, биздин устазыбыз кыйын дейт. Мен айтам, жок, биздики кыйын, мынча жыл окуган. Же болбосо мазхабтар боюнча болсун. Биздин мазхаб мындай. Ал башка айтат, биздики эң эски мазхаб, эң биринчи келген мазхаб деп айтса, экинчиси айтат, биздики андан кийин келген, баардыгын илимин чогултуп алган, баарынкын билет, мурунку мазхабтаркында. Демек, бул нерсе менен чечилбейт. Ошол нерсени Куран сүннөткө кайтара турган болсок, мейли, сенин мазхабың, сенин алымың, сенин ишенген устазың, сенин жолуң, жамаатың, менин жамаатым, баардыгыбыздын. Ушул нерсени Куран сүннөткө салайлы. Куранда барбы? Курандан таппасак, Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде барбы? Анда жок болсо, сахабалардын маселесинде барбы? Табииндер маселесинде барбы? Ошо Куран сүннөттү сахабалар, табииндер кандай түшүнгөн болсо, ошо таразыга сала турган болсок, баардыгыбыз биригебиз. Мен устазымдыкы, менин жамаатымдын жолунуку ушу маселеде эгерде Куран сүннөткө каршы келип калган болсо, анда не макул мен таштайм десе баардыгы ынтымакка келет. Бир чечимдүү таразы болот да. Эгерде бул нерсе болсо, эч качан ынтымак болбойт, эч качан биримдүүлүк болбойт. Анткени баардыгы айтат, меники кыйын, себеби биздики мынча нерсе окуп таштаган, мынча китеп окуп таштаган деп айта берет. Ошончо Аллах Таала Куранда айткан: "Фа ин таназа'тум фи шай'ин фаруддуhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khayru wa ahsan ta'wila." Эгерде силер диниңерде бир иште талаш тартышып калсаңар, андан не Аллах Таалага кайтаргыла, жана пайгамбарга кайтаргыла деди. Эгерде силер чындап эле Аллах Таалага жана кыямат күнүнө иман келтирген болсоңор деди да. Өзүңөр иманыңарда чынчыл болсоңор, талаш тартышыңарды Аллах Таалага жана пайгамбарга кайтаргыла. Аллах Таалага кантип кайтарабыз? Аллах Тааланын китебине кайтарабыз, Куран китепке. Пайгамбарыбызга кантип? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тирүү кезинде өзүнө барасын, өлгөндөн кийин анын хадистерине, сүннөтүнө кайтабыз. Аллах Таала айтып атат, мына ошондой кылсаңар, мына силер үчүн ушул жакшы туура чечим болот. Ушул силер үчүн жакшыраак. Алар имандуу боло алышпайт. Мусулмандар, адамдар имандуу боло албайт. Качан гана алар өзү ара талаш тартыштарында дейт, сенин өкүмүң менен, шариятың менен чечишмейинче алар эмне толук имандуу боло албайт. Сен ошо өкүм чыгаргандан кийин, ошол өкүмүңө толук жүрөктөрүнөн ыраазы болуп, ошого толук моюн сунмайынча алар имандуу боло албайт.